бир нече жолу өзгөрдү. 2009-жылы Салык кызматкерлеринин күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда белгиленди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, кесип ээлерин майрамы менен куттуктады. Президент өз сөзүндө салык кызматкерлеринин натыйжалуу ишинин аркасында маанилүү экономикалык жана социалдык программаларды аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгиледи. Учурда салык мыйзамдарынын сакталышы көзөмөлдөнбөгөн бир дагы өндүрүш тармагы жана социалдык чөйрө жок. Бардык эле мезгилдерде салык төлөөдөн качуу коом алдында эң кооптуу кылмыштардын бири катары каралып келген. Салык төлөөчүлөр өздөрүнүн милдеттерин так жана өз убагында аткарып, салык төлөмдөрүн толук көлөмдө убагы менен берип тургандай абалга жетүүгө умтулушубуз керек. Мына ошондо гана салык кызматынын чындап иштеп жатканына күбө болобуз, деди мамлекет башчысы. Сиздердин ишмердигиңиздердин аркасында 2021-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесине 105 миллиард сом келип түшсө, 2022-жылдын соңунда болжол менен 155 миллиард сом жыйналары же дээрлик 50 миллиард сомго көбөйөрү күтүлүүдө. Мындай натыйжага жетүүгө сиздерден күн түндөбөй иштөөгө талап кылынат жана бул максатка жетесиздер деп терең ишенебиз. Мен буга чейин мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экономиканы көмүскөдөн чыгаруу деп ар дайым айтып келгем. Буга байланыштуу фискалдык чөйрөдө реформа жүргүзүү аракетин көрүп келебиз.